жайгашып алыңыздар, аталар, апалар. Сөз Рахмат. Атақан ағайыңызға келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу ағалар, аталар, апалар, эжелер. Жаштар көп экен, аяштар көп экен. Хош келдиңиздер. Бүгүнкү жыйынга 12-ге деп айтылган. 2 мүнөт калды, баштай берелиби? Бүгүн жаратканга дагы чексиз мактоолор болсун, жаратканга ыраазычылык билдирели. Күн дагы керемет болуп турат. Аллах ар дайым биздин мекенибиздин асманын ушундай бүгүнкүдөй тунук кылып, ушундай жарык кылып, күндү элибизге жагымдуу кылып, анча-мынча сууктардан Кудай өзү сактап турсун. Баягы бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар дегенде, көмүр кымбаттап турганда көбүрөөк ушундай жылуу күндөрдү жараткан бизге насип кылган болсун. Жакшы күндөрдө жолугушканды насип кылсын. Урматтуу туугандар, биз 29 октябрдан баштап Кыргызстандын 7 дуанын баарын кыдырып келдик. Аны сиздер түз эфирден көрүп аттыңыздар. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Ачуу болобу, таттуу болобу, баарын түз эфирден чагылдырып аттык. Биз сыяктуу болгонун болгондой кылып чагылдырган башка бир талапкерлерди же мүмкүн машинада жүрүп мен көрбөй калдым. Себеп 4000 чакырымдан көп километр машинада жүрүп келдик биз. Мындайча айтканда 20 күндөй убакыт дөңгөлөктүн үстүндө өттү. Бул биринчи жолу эмес. Ар бир шайлоодо биздин бүтүн Кыргызстан ушундай болуп эл менен кыдырып келет. Эмне үчүн телевизордон чыкпайсыңар деп сурашат. Телевизордон чыкпайбыз, себеп биз түздөн түз ушундай болуп жолугушабыз. Биз ортомчунун кажети жок. Гезитке чыкпайсыңар дейт, гезитке да чыкпайбыз. Биз түзмө-түз сүйлөшөбүз. Кудай кааласа, жогорку кеңешке барып калсак дагы, биз түзмө-түз сиздер менен ушундай болуп сүйлөшөбүз. Жардамчысы жок, кеңешчиси жок. Биз сиздерди Бишкекке чакырып, жогорку кеңештин алдында кезертип, 4 саат, 5 саат күттүрбөй, биз өзүбүз барабыз сиздерге. Биз ушинтип жашап келгенбиз, биз ушинтип жашайбыз, Кудай кааласа. Өткөн жылы 1 жыл башта ушул жерден сиздер менен жолугушканбыз. Анда дагы чекитти ушул жерден койгонбуз. Аксакалдарыбыз бата берген. Жараткандын буйругу менен, аксакалдардын батасы менен биз 7% тосмону өтүп, жападан жалгыз Нукра элдик партия катарында өткөн жылы парламентке кирген партиябыз. Бирок биз айттык, өтө каттуу мыйзам бузуулар болду. Мындай арам жол менен жогорку кеңеш келсе, элге пайдасы тийбей, зыяны көбүрөөк дейт. Себеп биринчи таштаган кадамың туура эмес болсо, анда бүттү, аягы да туура бүтпөйт. Алгачкы биринчи кадамдан башталат бардык нерсе. Эгер конституцияны тебелеп, мыйзамды тебелеп, парламент куралган болсо, ал парламенттин акыбети элге тийбейт. Биз ушул позицияны Ала Тоо аянтына чыгып да билдирдик. Эмелестеткиле туугандар. 6 миллион сом менен 1,5 миллиард сомго каршы турдук. Бүтүн Кыргызстан партиясынын короткон 6 миллион, калган 3 партия биригип 1,5 миллиард сом чачты сапырды асманга. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматы боюнча, баягы көчөгө төккөн шагылыңар, жеңелериме кийгизген оромол жоолуктар, аксакалдарга берген шорпулар, моого чай ичип кой деп чөнтөккө салган акчаларды эсепке албаганда, жалпысынан 5 миллиард сомдой акча кетти алардан. Мына көбү бүгүнкү күнгө чейин ысытмасы түшө элек. Быйыл баякы сүткө оозу күйүп калгандар сүрөтүн илгенге дагы чамасы келбей калышты. Бул жараткандын берген жазасы. Пенденин колунан келчү иш эмес бул. Эчен деген акчаларга карабай, бүтүн Кыргызстанды тандаганда биз бүтүн Кыргызстан кыйын болгон үчүн жеңип чыккан жокпуз. Туугандар, сиздер шайтандын напсинин азгырыгын жеңген болгонуңуздар үчүн, сиздер касиетти кармаганыңыздар үчүн, чындык үчүн болгон күрөш үчүн напсибизди тыйып, тазалык, ыйман, тартип деген принциптерди тандаганыңыздар үчүн ал жеңиш сиздердин жеңишиңиздер болгон. Быйылкы жыл эмнеси менен айырмаланып атат?
Biz ушул Теңир тоодон баштап, ал жагы Сүлүктү Лейлек, бул жагы Чаткал Алабука. Кече балыкчыда болдук, Карабалтада болдук, Чүйдүн тегерегинде болуп атабыз. Элдин көзү таптакыр башкача. Таптакыр башка. Былтыры ушунчалык каттуу күйгөн экенбиз деп, ушунчалык каттуу жаңылган экенбиз деп. Кээ бир жерге барганда бизден кечирим сурап ыйлагандар болуп атат. Биз дайым кечиребиз. Себеп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү. Biz sabırdıuz, biz julunmadık, biz eşik tursa teşikten sekirip girmedik, biz biyilikке umtulmadık. Sebep bizge biyiliktin dağı, baylıktın dağı, mansaptın dağı gaceti yok. Bizge adilettүүлük, çındık, imandуулuk gerek. Bul dünyanın rahatına karaganda ahirettin rahatını tandap algan insandarız biz. Allah bizden ahiretimizni versin. Bul dünya ötör getir. Mına ol 70-80'deki aksakaldardın hazır göz jumup aça koygon bolsa geçe balalık kez esке түшөт. Bir zamantta ötüp ketти dünya. Жашоо ötüp ketти. Bırak artıbızda emne kalat. Hazır dagı ушундай анча-мынча шайтан oyunlar болуп атат. Men sizlerge tereң ыраазычылык билдирем. Ушул Бишкектин аянтында туруп, 7 дуан Кыргызстандын бүтүндөй калкка мен ыраазычылык билдирем. Эмне үчүн? Сиздерди бүгүн алдай албай калды. Баякы жоогунду ичип алып чуркап жүргөн, ыркырап жүргөндөрдүн тилин укпай калдыңыздар. Men ушуга чексиз ыраазычылык билдирем сиздерге. Не деген ушактарды чыпырып атат. Не деген жалган нерселерди сүйлөп атат. Болбогон нерселерди сүйлөп, дагы да болсо каралап, эч нерсе таппай калганда акырында өздөрү чыгып башташты. Себеп берки балдарынын күчү жетпей баштады. Кудай кааласа, 28 ноябрь кара күчтү ак күч жеңген күн болсун иншалла. Арамдыкты адалдык, жалганды чындык, адилетсиздикти адилеттүүлүк жеңген күн болсун. Кыргызстанда bir бурулуш жылы болсун. Жаңы bir мүчөл жылга өтөлү иншалла. Жаңы мүчөл жылыбыз тек гана Кыргызстандын тазалыгы, тынчтыгы, бөтөндүн көзүн карабаган, өз киндигибизди өзүбүз кескен өлкөгө айланган күндүн башаты болсун Кудай буйрса. Үмүттүн күнү болсун ошол. Чындыктын, ишенимдин күнү болсун Кудай кааласа. Биз ошол ниет менен баратабыз. Эч нерсени убада бербедик. Биздин убадабыз 3 гана нерсе болуп атат. Бул биринчиси иман, экинчиси мыйзам, үчүнчүсү тазалык. Эгер 3 нерсе болгон болсо, уурусу дагы, аферисти дагы, ууру кескиси дагы, көчөдө жүргөн каракчысы дагы эч кимиси калбайт ушул өлкөдө. Ишениңиздер, чындык, адилеттик, тазалык болгон жерде Аллахтын берекеси жаап турган болот. Нуру жаап турган болот. Ага дүйнөнүн бардык байлыктарын алып келсеңиз, ага жетпеген бир байлык болот. Биздин байлыгыбыз ушунда тилекке каршы көбү байлыкты айтат. Алтын, көмүр, темир, суубуз кетти, аныбыз кетти, мунубуз кетти. Бирок элибиздин кеткенин эч ким айтпай атат. Жыл сайын 250 000 жаш жигиттер, кыздар таштап кетип баратат Кыргызстанды. Мындай темп менен кетсе 4 жылда 1 миллион калк чыгып кетет экен Кыргызстандан. Азырда 1 миллион калк Кыргызстандан чыгып кеткен. Кайда байлык? Мына ушул биздин кетип бараткан жигиттер, кыздар, нукура биздин түгөнгүс байлыгыбыз ошолор. Ошолор болгон үчүн Кыргызстан болуп турабыз. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы өткөн жылы дагы дээрлик ушул жердеги турган курам менен келгенбиз. Биз ушул чапан менен келгенбиз. Башкалардай болуп ар шайлоодо башка чапан кийген жокпуз. Биз менен күрөшкөн өткөн жылкы партиялардын бирөөсүнүн да аты жок. Карап көрүңүздөр тизмени. 21 партия баратабыз. Өткөн шайлоого катышкан партиялардын арасынан жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан экенин көрүп атасыздар. Калгандардын баары аттарын өзгөртүштү. Чапандарын башкадан кийишти. Бирок ошол эле адамдар ошол чапандын ичине кирип кетишти. Себеп бул көз боемоочулук, бул аферистик, бул жалганчылык. Мына дал ушул жерде туруп сүйлөгөнүбүздө былтыр айттыңыздар эле. Мына ушул 3 партия басым жасап атат. 3 партия бизди коркутуп атат, бизди үркүтүп атат. Кайда ошол 3 партия? Баракелде. Алды түрмөдө, арты мүмкүн күтүп аткандыр. Мына ошолорду бүгүн жаштарга сабак болушу керек. Элге каршы эч кандай күч тура албайт. Эл толкун. Эл бул күч. Өз бактышы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп айтабыз.
Biz бактыбыз үчүн күрөшө алабызбы? Biz тикеден тике тура алабызбы? Мына сыртта жүрүп, Россияда жүргөн биздин жигиттерди, кыздарды караңыздар. Анча-мынча кичине бир нерсеге кабылып калыптыр кече. Бирок ошону дагы Кыргыз элчилиги тарабынан уюштурулган деп айтып атат шуну. Мына лөөрүдөн жоо чыкса өзүнү чабат деген макал ушундай болот. Орустар тараптан эч кандай маселе жок экен. Биздин элчиликтин жасап аткан иштери деп какшап атат ошол жерде кыргыздар. Биздин даректердин баарын элчилик берди деп атат. Ушуларды тыйып койгула деп жазыптыр дейт элчилик. Мына арадан, сырттан душман издебей арабыздан эле чыгып атат ошолордун баары. Алар жыргаганынан, же зериккенинен чыккан жок ошол жака. Кыргызстанда дагы бир адилеттүү, таза, сабаттуу азамат жигиттер, кыздар келсе, биз дагы ушул жерде какшап жүрбөй Кыргызстанга кайтсак экен деген тилек менен чыгып атат ошолор. Биз ата-энени сагындык деп атат. Biz чоң ата, чоң эне, тай ата, тайнелерди сагындык деп неберелер чыгып атат. Biz өз тилибизде сүйлөгүбүз келет деп чыгып атат. Biz өз тилибизде окугубуз келет деп чыгып атат. Мына ошолордун көрүп аткан күнүн жеңилдетиш үчүн баратабыз туугандар. Biz сырттан башка мамлекеттин көзүн карабай, өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечели деп баратабыз. Biz бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, консервативдүү партиябыз деп атабыз. Могул жерде талапкерлер чыгып сүйлөптүр. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду да. Тааныштыңыздар да. Кечигип келген Прас, бул шаардык талапкерлерден кечирээк келдик биз. Саат 12-ге дедик. Шаардык талапкерлер ар бириңиздердин сиздердин алдыңыздарга барып жолугушкан болуш керек. Дагы 3-4 күнүбүз бар, чогулушат. Жолугушат, сүйлөшүшөт. Исхак Саматович Масалиев келди, көрдүңүздөр. Мына жерде желектери турат, Кыргызстан коммунисттер партиясы деп. Biz өткөн жылы дагы Кыргызстан коммунисттер партиясы менен чогуу барганбыз. Быйыл дагы чогуу баратабыз. Эмнеге? Туруктуубуз. Көз карашыбыз бекем, таштаган кадамыбыз бир, кармашкан колубуз дагы, барчу жолубуз дагы бирдей болгондугу үчүн. Неге? Себеп биз тазалыктын, улуулуктун жолундабыз. Биз Кудайга кааласа кече 1-3-4 жерде баса белгилеп айттык эле. Өткөн шайлоодо да айтканбыз. Единственная наша партия, политическая партия бүтүн Кыргызстан, который попадет в парламент, даст Бог. И мы будем поднимать вопрос о двойном гражданстве с Кыргызской республикой, с Российской Федерацией. О двойном гражданстве. Мы должны идти на такой шаг. Ибо это завещание наших предков. Держаться вместе всегда с Российской Федерацией. Более миллиона наших граждан, соотечественников, сегодня находятся именно на территории Российской Федерации. Мы должны восстановить их конституционное право. Они имеют право одновременно быть гражданами Кыргызской республики. Они имеют право приехать сюда, построить дом, купить квартиру и чувствовать себя полноценным гражданином нашего суверенного государства. Ради этого мы должны пойти на такой шаг. Мы должны на экономическое сотрудничество, на политическое сотрудничество, если хотите, по другим отраслям тоже, не буду уточнять. Это единственная партия. Я нисколько не сомневаюсь, что после моего выступления некоторые люди, они очень глубоко изучают, и завтра как попугай будет повторять именно эти слова. Себеп биз барган жердеги сүйлөгөн сөздөрдү акырын отуруп жигиттери бар экен, конспектировать этип жазып коет экен. 2 күн өткөндөн кийин дал өзүнүн сөзүндөй кылып айтат экен. Ооз ачып туруп калат экенсиң, баракелде деп. Баягы мектепте окугандарды билесиздер го, отличник окугандардан акырын көчүрүп алат элек. Математикадан текшерүүчү болобу, геометриядан болобу, акырын жакшы окуганын жанына барып отуруп, байкатпастан көчүрүп алат элек. Туурабы? Ушинтип жүрүп бүттүк да. Таалай мырза, туурабы? Экөөбүз анча-мынча көчүрөт элек да ошону. Кош келдиң. Мына Таалай мырза дагы ошол Россия Федерациясында көптөгөн жылдар бою иштеп келди. Замира деген бир тууган эжекеси бар, ушу Москвадан Падмос. Кош келдиңиз, мына отурат. Мына ушу кишилер дагы тикмечилик өнөрүн өнөр кылып, ушулар көтөрүп келип, азыр Бишкекте 1000ден ашык кыздарыбызга жумуш берип отурат ушулар. Ушулар багып атат өлкөнү. Бизди өкмөт багып аткан жок.
Мен кээде айтам өкмөткө, бага албасаң дагы тоскоолду кылбачы айланайын деп. Бакпа, кыргыз бүгүн мени бак деп эч ким сурабайт. Дасторконума нан салып бер деп сурабайт. Тек гана тынчтык берчи, тоскоолду кылбачы мага. Мына биз ушул сыяктуу жигиттерибиздин, кыздарыбыздын эмгегин ошол жактан баалап, мына ушул жерде курдурушубуз керек. Бизде тартиптин, мыйзамдын жоктугунун эсебинен Кыргызстанга келгендердин баары кошуна мамлекетке кетти. Мына караңыздар Өзбекстанды. Россия менен Өзбекстан Евразиялык биримдик экономикалык аймакка кирбейт. А биз киребиз. Россия менен 1 жылдык товар алмашуусу, алыш бериши 7 миллиард долларга чыкты. Ушул жылы. Жыл бүтө элек. 7 миллиард доллар. Россиянын 10 миллиард доллар капиталы азыр Өзбекстандын өндүрүшүндө иштеп атат. Биздин Кыргызстандын кайсы өндүрүшүндө жок дегенде 100 миллион доллары бар. А биз жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсүбүз. А биз Россия менен түбөлүктүү достук келишимибиз бар. Биз Россия менен бирдиктүү Евразиялык экономикалык аймактабыз. Эмне үчүн биз менен өнүкпөйт? Себеп бизде тартип жок туугандар. Бизде башчы жок. Бизде сапаттуу, сабаттуу жигиттер, кыздар жок. Мына канчалары менен сүйлөшөбүз биз. Келгиле дейт, бизге сунушуңарды бергилечи. Каяктан сунуш берет эгер фамилиясын жаза албай атса? Эмне деген сунуш берет? Туугандар, азыр айткан болуш керек биздин талапкерлер. Биздин 54 талапкерге 128 диплому бар экен. Мына караңыздар, алардын көпчүлүгү кызыл диплом экен. Мына ушул сабаттуу жогорку кеңеш деген бул күрөшө турган жер эмес. Улактарчу жер эмес. Мушташа турган жер эмес. Биринин мурдун бири сындыра турган жер эмес. Ал жерде акыл таймаш керек. Акыл, жүрөк болуш керек. Акыл мыйзам чыгарууга иштеш керек. Жүрөк элге мээрин төккөн жүрөк болуш керек. Бизде экөө тең жетиштүү, Кудай кааласа. Мына азыр айттык, бу кечүүрөөк келди, кечиккен жок, 12-ге 1 мүнөт калганда. Мына Бакыт Баржакеев деген жигит Талас областынан баратат. Ошол Айыл чарба академиясын кызыл диплом менен бүтүргөн жигит экен. Москвада кызыл ошол Айыл чарба академиясы болуп калды, анда институт эле. Могу жерде Гуля Кожокулова деген кандидатыбыз баратат. Бул дагы Россия Федерациясында прокуратура тармагында иштеп, кызыл диплом менен бүтүрүп келип атат. Юлия Алексеевна Богданова деген баратат. Белгилүү адвокат, жактоочу. Где она? Все красивеет и молодеет. Сразу не узнаешь, где стоит. Вот этот вот Юлия Богданованы айтам мен. Өткөн жылы Бүтүн Кыргызстан партиясын мыйзамсыз каттабай койгондо көптөгөн жигиттер тайсалдап качып турду. Адвокат болуштан. Коркту. Мына ушул кыз. Мен бүтүн Кыргызстанды жактайм. Мен мыйзамды ордуна коюп берем деп, мына ошол Юлия Богданова менен ошол Гуля Кожокулова экөө чыкты. Ошол жердеги отурган соттордун бүтүндөй баарына Кыргыз Республикасынын мыйзамы кандай деп жазылган, ал кандай аткарылыш керек экендигин ошол Богданова айым кулагына куюп түшүндүрүп берди. Кандай чечим алганын сиздер жакшы билесиздер. Сыртта туруп сиздер кыйкырып турдуңуздар. Бизден бир бөтөлкө суу сурабай, бир урттам суу сурабай, бир чиштем нан сурабай турдуңуздар. Мындай элдин алдында садага кетсең дагы аздык кылат эмеспи? Сиздер туруктуусуздар. Биз туруктуубуз эмне үчүн? Себеп бизди көтөргөн туруктуу элибиз бар үчүн туруктуубуз. Бир жигит айтты эле. Кыргызстанда белгилүү болгон азаматтардын бири. Эмнеге силер күчтүүсүңөр десе, элиңер күчтүү экен деп. Эмнеге силер тазасыңар десе, элиңер таза экен деп. Мына ошол суу алып келип берип атты. Кайдыгер эмес жигиттерибиз, кыздарыбыз. Бир бөтөлкөдөн суу алып келип берип атты. Ошону дагы албай турган жигиттерди, кыздарды көргөндө мен негизи каттуу деп эсептеген менин өзүмдүн көзүмө жаш айланды. Кантип кутулам мен ал карыздан? Акча менен берип койгон карыздан акча берсең кутуласың. Бирок бүтүндөй жан дүйнөсүн сага берип койгон кишиден кантип кутуласың ал карыздан? Бул өмүр бою мойнуңа илинген карыз. Анын актауунун бир гана жолу бар. Ак кызмат кылыш, адал эмгек кылыш. Биз ушуга абада беребиз биз. Биз ак кызмат кылабыз, Кудай кааласа. Мына Бишкек
канча жылдардан бери, соңку 4-5 жылдан бери дүйнөдөгү эң кир деген шаардын катарында кирип атат. Өткөн жылы кыш бүткөнчө эң кир шаарлардын биринчилигин бербей келдик. А башта Союздун мезгилинде, Кыргызстан Коммунисттер партиясы жетекчилик кылып турган мезгилде, Бишкек шаары СССР 15 республиканын ичинен эң таза, эң жашыл, Киевден кийин экинчи турган шаар эле. Азыр дүйнөдө эң кир шаарга айландык. Эмне үчүн? Себеп момундай болгон имараттар мыйзамсыз башка жолдор менен салынгандыгы үчүн. Эмнеге? Сабатсыздыктан. Эмне үчүн Белек Адыканович Сарымсаков баратат бизден? СССРдин мезгилиндеги 5 эле киши болгон экен, архитектура боюнча кандидат, илимдин кандидаты. Мына Белек Адыканович Сарымсаков ушул. Келиңиз бер. Сакадай болгон кичинекей эле бою бар. Бирок ушул киши Союздун мезгилинде бардык башка республикалар менен атааңдашып, архитектура илиминин кандидаты болгон экен. Биз эмне үчүн ушул кишиден сурандык? Биздин катарыбызга келиңиз. Биздин Бишкек шаарын дагы өлкөнүн жүзүнө айландыралы. Абаны тазалайлы. Пробкаларды жоготолу. А пробкаларды жоготуш боюнча Клим Петрович деген бар бизде. Азыр келе албай калды. Клименко. Вот Клименко вице-мэр болуп турганда, кыска мезгилде Бишкек шаарында вице-мэр болду. Муну түштүк магистралын курганды билесиздерби? Дагы муну бизден жаш гвардиясынан баштап, Пучиктен баштап, Сокулка чейин жол курган. Мына ошол инсандын демилгеси менен көтөрүлгөн эле. Биз Клименко менен бу кишини Белек Адыкановичти бириңер үйдүн курулушун көзөмөлгө алгыла, бириңер пробка тыгындардын жоголушун көзөмөлгө аласыңар деген ниет менен баратабыз туугандар. Булардын чөнтөгүндө акчасы жок, бирок колдорунда калеми бар. Башта акыл бар, жүрөктө сезим бар. Мына ушул байлыкка умтулушубуз керек туугандар. Биз сабаттуулукка умтулушубуз керек. Кудай кааласа, мына ушул азаматтар, жигиттер, кыздарыбыз барып калганда, биздин Бишкек шаары боюнча өзүнчө бу кишинин планы бар. Себеп биздин Кыргызстандагы бир да журнал, бир да гезит бу кишинин макалаларын баспайт. Себеп ал жер кызыксыз. Окуса да түшүнбөйт көпчүлүгү. Бу кишинин макалаларын Россиянын журналдары басып атат. Шаар кандай болуу керек, кандай курулуу керек, үйлөрдүн сапаты кандай болуу керек. Кыргызстан сейсмологиялык аймакка киребиз. 9 балга эсептелген, жер титиресе Аллах сактасын. Ошого туруктуу бере турган имараттарды куруш керек деген бүтүндөй макалаларын ошол чет өлкө басып атат журналдар. Өз элинде пайгамбар болбойт дегенде, биз өзүбүздүн жигиттерди, кыздарды тааныбайбыз. Билбейбиз. Мына ушул кишилер Кудай кааласа барыш керек. Бул кишилерге керек болсо тыйым берип дагы депутаттыкка алып барышыбыз керек. Себеп мыйзамды, мен мисалы архитектура, шаар курулуш, градостроительство, ал боюнча түшүнүгүм жок мен. Ушул кишиден сурашым керек. Мамлекеттик түзүлүш, конституциялык мыйзамдар боюнча Исхак Абсаматовичтен сурап алышыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн Кыргызстандагы жөнөкөй чөнтөгүндө тыйыны жоктор, тоог урдагандар тордун артына түшүп, миллиардтарды урдагандар кусту деп коюп кайра эркиндикке чыгып атат. Мыйзамдардын начарлыгын аны кимден сурайбыз? Аны Гүлия Кожогулова менен, аны ошо Богдановадан сурайбыз. Жаштардын турмушу кандай болуп атат? Эмне болуп атат деген маселени кимден сурайбыз биз? Мына Наталья Завазиевадан сурайбыз. Милиционерлер кайдан алешемдик кетип бартат деп кимден сурайбыз? Айгүл Айдаровадан сурайбыз. Биздин сыртта жүргөн жигиттер, кыздар тишинин кирин соруп, эмне максат, кандай, жүрөгүндө не маселеси бар деген суроону кимден сурайбыз? Кимден талап кылып алабыз? Эмил Жайчиев деген жигит менен Орозайым Нарматова деген кызыбыздан сурап алабыз. Ар бир тармактын адистери бар. Букадан сүт чыгабы, чыкпайбы деп кимден сурайбыз? Бакыт Барчекеевден сурайбыз. Билсе жооп берсин ушул жигит. Прокуратура тармагында эмне болуп атат деп кимден сурайбыз? Могу Айгүл Момбековадан сурайбыз. Кече теле таймашка чыккан экен. Мен көрө албай калдым, себеп машинада жүрөм деп атпаймынбы?
мага айтышты, анча мынча кишилер чокуп койду деп. Мейли чокулса чокулар. Мейли жүзүнө ошондой бир туура эмес сөздөр болсо укса уккандыр. Бирок көкүрөгү таза, жүрөгү таза, адис. Мына 4 областта прокуратура тармагында иштеп келиптир. Кудай кут кылсын. Ошол прокуратура тармагынын полковник экен, генерал наамына жетсин. Кудай кааласа, мыйзамдын так даана аткарылышын биз түшүнүп алабыз. Эмне үчүн Бишкек ушундай болуп кир деп атат? Аны кимден сурайбыз? Юлия Владимировна Руденко, мына бул кишиден сурайбыз. Бул ким? Бул Кыргыз Россия университетиндеги мугалим. Эмнеден сабак берет? Шаарды жашылдандыруу, шаарды көрктөндүрүү, шаарды кооздукка салуу боюнча адис. Мына ошо Юлия Владимировнадан сурайбыз. Адиспи? Адис. Дизайнер. Себеп бизге келгенде, шаарга киргенде, Москва дегенде эмнени көрөбүз биз? Кремльди көрөбүз. Собор Василия Блаженныйны көрөбүз, соңку мезгилде Москва Ситини көрөбүз. Анын көрүнүктүү өзүнүн жери бар. Бизде Бишкек дегенде эмнени көрөбүз? Филармонияны көрөбүз. Тургунбай Садыков жасап кеткен Манас комплексин көрөбүз. Аны ким салып кеткен, куруп кеткен? Эң мыкты таза иштеп кеткен Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиевтер куруп кеткен аны. Соңку 30 жылда эмнени курдук биз? Спасибо. Удачи. Я надеюсь, что мы добьемся такого успеха. Бизде жаштар проблемасы. Биздин партиянын дээрлик 40% 35 жашка чейинки жигиттер, кыздар. Жаштардын абалын ким сүйлөйт? Мына Улук мырзага окшогон жигиттер сүйлөйт. Улук Жапаралиев деген мырза Бишкекте айыл чарба мал, анын ичинде мал менен койду, ден соолугун карап, Кыргызстандагы мал чарбачылыгын изилдөө боюнча бир ишкананын директордун орун басары. 35ке чыга элек жигит. Азыр баары банкка жүгүрүп атса, кредитке жүгүрүп атса, тойканаларды куруп, башка жакка жүгүрүп атса, бул мал чарбасын иликтеп бараткан экен. Мыкты азамат, келечеги кең болсун. Азамат жигит. Эми баарыңарды тааныштырсам өтө узарып кетет экен. Бул жерде мына Алибаева Айгерим деген кызыбыз турат. Наталья Завазиеваны айттым. Мына жерде подполковник жигитибиз турат. Жумадил, келиңиз. Жумадил мырза ушул коопсуздук кызматында, тергөө жагында оператив дегенди кандай дегет? Чалгынбы? Ыкчам аракет көрүү тармагында иштеген подполковникибиз экен. Бул жигиттер баратат. Менимче биздин жигиттер, кыздар айткан болуш керек. Биздин курамыбызда 17 укук коргоо, 24 укук коргоо тармагындагы жигиттер, кыздар бар экен. Мына сиздерге тартип. Мына сиздерге чындык. Бизде эмне деп айтат? Жетим, жесир, мунжу, майыптардын аталык мээринге бөлөй турган өлкө болушубуз керек деп айтып атабыз. Мына ошолордун абалын ким билет? Могул жерде Бакыт деген жигитибиз турат. Бакыт, кел. Мына көзү Азиз. Батыр деген. Батыр деген жигитибиз турат. Азиз, көзү Азиздер коомунда. Өткөн жылы дагы, өткөн шайлоодо дагы биздин парламенттен депутаттыкка талапкер болуп барып, мыкты добушка ээ болгон жигитибиз ушул. Бар бол, Батыр мырза. Эч ким калган жокпу? Бирөө жарым калып калса, бул жерде Нокен районунан, Кочкор Ата шаарынан талапкер болуп баратат. Сүйлөдүңөрбү бул жерде? Сүйлөбөй эле койсунбу? Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынын тургундары жана меймандар. Мен ушул ыйман, мыйзам, тазалык деген Бүтүн Кыргызстан партиясынын ураны бул бардык ушул нерсе гана орносо бардык пландар, программалар ишке ашышына ишенгендиктен баратам. Өзүмдүн жеке ураным болсо, улуу инсандар жолун улай, жаштарга жол баштайм деп, агайдын көп тажрыйбаларын үйрөнүп, улуу инсандарыбызды көзү тирисинде бартааганды үйрөтүп, жаштарга ошолорго үлгү болуу менен ушул аттанып баратам ушул шайлоодо. Рахмат сиздерге. Атым Шеркулова Чыныгүл.
Нокен районда Кочкор Ата шаарында көптөгөн жумушчу орундарды түзүп, жаштарды сыртка кетпестен ушул жерде да тирикчилик кылганды үйрөтүп жатам. Болду, башка эч ким калган жок? Вот, молодой человек, давайте. Пару слов и представьтесь. Я уже несколько слов сказал. Меня зовут Клима Мельченко. Я кандидат от партии Бютын Кыргызстан, номер 50. И несколько слов я хотел сказать только о том, что каждый из нас, здесь собравшийся, мы заслужили уже лучшей жизни. Да? Мы заслужили в течение 30 лет, мы видели все худшие стороны возможные, в которых может развиваться наша республика. И теперь мы здесь собрались, чтобы хоть что-то поменять, потому что мы думаем о том, что мы оставим детям, и мы думаем о том, в каком обществе мы будем дальше жить. Потому что нам надо прекратить вот эти вот массовые оттоки населения, наших молодых людей, мозгов. Нам надо решать экологические проблемы. Нам надо решать, чтобы суды наши были справедливые. И вот здесь мы сегодня все, коллеги, собрались, потому что душа у нас болит за то, что мы оставим после себя для наших детей. Поэтому я призываю вас всех голосовать за нас. И мы постараемся изменить нашу страну к лучшему и нашу жизнь к лучшему. Надо было в конце сказать, голосуйте за полтинник. Они быстро запомнят это. Популярное слово. А четте турган биздин жигитибиз, азыркы жогорку кеңештеги депутат, мыкты Кыргызстандагы жагдайларды эң бийик тоолуу жерлер болсо ушул Чоңалай районунда баргандар билет, ал жердин аба ырайык шарты кандай экендигин билет. Аккулу Бердиев деген азаматыбыз. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстанда эң маанилүү болгон тармактардын баарынын өкүлдөрү бар. Бийик тоолуусу болобу, шахтёру болобу, жанакы айыл чарба тармагы болобу, медицина тармагы болобу, билим берүү тармагы, бардык тармактардан. Биз ушул жол менен баратабыз. Биз ушул максат менен баратабыз. Кандай дейсиздер? Көңүлүңүздөргө толоо ушул курам. Биздин курамда өлкөгө, мамлекеттин куржунуна, элдин чөнтөгүнө кол салган бир да инсан жок. Болса айтышсын. Жок нерсени үстүбүзгө шыбап келатат. Айтпаганды айттырып атат, дебегенди деди деп атат, жасабаганды жасады деп атат. Кудай куру доомат жалган жалаалардан сактаган болсун деп дуа кылабыз биз. Эң жаман нерсе жалган жала. Акырындап барып, мына кече бизде бир талапкерибиз бар, Кыямбек деген Сатыбалдиев. Ошол жигит айтат, кайра мына жердеги жигиттер дейт, мага арыз жазып, түк токтотпой коюшту дейт. Эмне үчүн талапкерлигин алабыз деп аракет кылып атат. Ошол сузактан баратат, Жалабаттан. Эмнеге? Себеп аябай каттуу талапкер болуп аткандыктан дейт. Мен дейт, жогорку окуу жайда окуп, дипломду алсам, сенин дипломуң туура эмес экен деп маселе коюп атат дейт. Курсташтарым келди дейт мага, мени менен 5 жыл чогуу окуган курсташтар. Мени окуткан эжекелер келди дейт. Бирок ар кандай жолду таап атат. Ушулбу таза өтүп аткандыгы. Шайлоонун тазалыгы ушулбу. Жерлерде биздин бүтүн Кыргызстанга күйөрман болуп жүргөндөрдү ар кандай шылтоолор менен чакырып алып сурап атат дейт. Кече балыкчыда бир аксакал сүйлөп койду. Эмнени сүйлөдү? Калыс гана сөзүн сүйлөп койду. Ошону чакыртыптыр. Мен сиздерге айтайын, эскертейин. Эгерде көкүрөгүбүз таза болсо, колубуз таза болсо, бир гана жараткандын алдында гана чөгөлөйлү, бир пенденин алдында чөгөлөбөйбүз биз. Биздин тизебиз жаратканга чөгөлөш үчүн жаратылган. Биздин белибиз жараткандын алдында ийилиш үчүн ийилген. Бүттү башка нерсеге ийилбейбиз биз. Биз адамбыз. Биз байлап, жетелеп барып байлап койгон жерде турбайбыз. Биз эркинбиз. Биз дем алабыз. Биздин жаныбызды жараткан берген, ал ушудагы жараткандын өзү бир да пенде ала албайт. Ушуну биз терең билип коюшубуз керек. Жерлердеги баякы чакыртуулар, анан ар кандай суроолорду бергендер 6 күн калды, Кудай кааласа бүтөт. Баары өзүнүн ордуна келет, Кудай кааласа.
Мына былтыры дагы аябай каттуу коркутуп аткан үчөөнүн жыты да жокко быйыл. Жокко эч кимисинин жыты. Артынан издеп келген да киши жок. Бул күндө өтөт. Бирок жараткандын алдында абийирибиз таза болсо, жүзүбүз ак болсо, эч кимдин алдында биз эч нерсеге муктаж эмеспиз, карызда эмеспиз. Тайып Эрдоган жакында сүйлөдү, Түркиянын президенти. Ушундай жаштарды жыйнап алып сүйлөдү. Уктуңуздарбы? Видеосу аябай популярдуу болуп кетти. Түрктөргө кайрылып айтып атат. Биз дейт, премьер-министр болобу дейт, президент болобу дейт. Эч кимдин алдында тизе чөкпөгүлө жаштар деп кайрылды. Бийлиги барбы, байлыгы барбы, күчү барбы, башкасы барбы, эч качан тизеңерди чөкпөгүлө деди. Мына журт башчысы, эл башчысы деген киши ушундай сөздөргө менен кайрылат жаштарга. Биздикилердин оозунан эмне чыгат? Камайм, четинен камайм, кустурам. Айланайын. Адамдын иши оңолуш үчүн биринчи сөз оңолушу керек. Адамдын сөз оңолсо, пейили оңолот. Пейили оңолсо, ниети түздөлөт. Ниети түздөлсө гана жараткан анын ишине береке берет. Ниетиң жаманбы? Пейилиң түз эмеспи? Эч качан сенин тапканың эки болбойт. Биз мээр төгүшүбүз керек. Кыргызстанда Кудай кааласа ушундай күндөр күтөт. Мына турган күндөрүбүз, ушул уккан сөздөрүбүз жомок сыяктуу калып калган күндөр болот. Биз ушундай күндөр үчүн күрөшөбүз, күрөшүп келгенбиз, соңку демебиз чыкканча күрөшө беребиз. Сиздер менен бирге. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бул жыйынтыктоочу биздин 7 дуанды кыдырып келип, борборубуз, Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкектеги жолугушуубуз ушул. Ушуну менен биз Кыргызстандагы жолугушууларды партиянын атынан кандидаттар, талапкерлер жерлерде сиздер менен жолугат дагы. Мен сапар тартам. Аллах насип кылса, алыста жүргөн биздин, ыйлап жүргөн, көз жашы кургабай жүргөн, тишинин кирин сөрүп жүргөн, энесинин жытына кумар болуп жүргөн, атасынын мээримине муктаж болуп жүргөн биздин жарандар менен жолугушабыз. Аллах насип кылса. Биз биринчи жолугушууну ошол жактан баштайбыз дегенбиз. 3 жолу белет алмаштырдык. Көрдүңүздөр, Россияда 2 жолу карантин киргизди. 7 ноябрга баракелди. 29-unda да ушундай кыйкырып турганды Кудай куттуу кылсын бизге. Бар бол азамат. Сиздерден мен ата-энелердин атынан, тууган уруктардын атынан, жора жолдоштордун атынан аларга бүгүн күн кандай тийип турса, күнөстүү Кыргызстандан ысык салам деп айтканга уруксат бериңиздер. Бул аманат. Ушул аманатыңыздарды аман эсен жеткирип, ысыктыгына ысыктык кошуп, сагынычка сагыныч кошуп, аман эсен жолугушуп, кайрадан жадырап жайнап, ушул өзүбүздүн өлкөбүздө, өз жерибизде, өз топурагыбызда кучагыбыз толуп, балдарыбызды, неберелерибизди кучактаган күндөрдү жараткан бизге насип кылган болсун. Баарыңыздар жакшы ниет менен келдиңиздер. Ошол ниетиңиздердин актарылышына бизди себепчи кылсын жараткан. Ал ниетти акталыш үчүн биз 2 нерседен сак болушубуз керек. Эмнеден? Напсибиздин азгырыгынан, анан шайтандын азгырыгынан. Ушул 2 нерсе, 2 азгырыктан сак болсок, Кудай кааласа сиздердин алдыңыздарда жүзүбүз жарык болот деген ишенимдүү түрдө мен сиздерге убада бере алам. Жүзүбүз жарык болот, эмгегибиз бирге болот, жакшылыгын чогуу көрөбүз Кудай кааласа. Ошол күндөрдү баарыбызга чогуу көрсөткөндү насип кылсын. Бар болуңуздар. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Рахмат чоң. Бата бериңиздер аксакалы. Келиңиз. Суроо жооп аябай көп экен, мындай кылалы. Мен Кыргызстанды түрө кыдырып жүрүп бардык суроолорго жооп бердик. Кандай дейсиздер? Я. 10 мүнөт. Кел. Азыр өтө назик болуп турган кезиңер да. Макул, жооп берип коеюн. 6 күн калды ушундай болуп отурганыңарга.
шайлоо бүткөндөн кийин мындан дагы бекем болгула. Мындан да бекем болгула, Кудай кааласа. Себеп саясатчылар шайлоонун алдында гана элдин үнүн угат. А биз бүтүн Кыргызстан 365 күн угабыз, Кудай кааласа. Урматтуу Алахан Кимсанбаевич, Баткен медиасына жакында Садыр Жапаров интервью берип жатып, жер саткан мамлекеттин чыккынчысы шайлоо бүткөндө камалат деп айтты. Андан кийин Камчы Ташиев өзгөнгө барып айтты. Сагызгандай сайраган лидерди камайбыз деди. Саясатта романтик болуп жүрө бербей, чечкиндүү кадамга качан барасыз дейт. Каматам деген азаматтардын баардык өздөрү ошол жакта жатат. Анан кээ бир дөдөйлөр болот. Сагызган шакылдайт, сайрабайт, булбул сайрайт. Эгерде ошол берки жигит экөөнүн атын атабай эле койгум келди менчи. Сөз кылганга арзыбай калдылар. Кудай кааласа. Адахан агай, сиз менен катарлаш тазалыктын, адилеттүүлүктүн жолуна тилектеш болуп бара жаткан талапкерлерге да Аллахым бекем эрик берсин. Менин сунушум, Кыргызстандын кайсы аймагы болсун, тартиби бар үй бүлө, атасы же апасы сизге добушун берип, балдары, кыздары, келиндери ошол аймактан койгон, бүтүн Кыргызстандан койгон талапкерлерге добушун берсе, көбүрөөк команда менен барсаңар деп ойлойм. Мурат ойлоном дейт. Мурат, тилегиңди Аллах кабыл кылсын, ошого жеткирсин, ал үчүн бизге күч кубат берсин, элибизге иман берсин, инсап берсин. Кудай кааласа ошондой жол менен баратабыз. Салам дейт, биз сени колдойбуз, Дабдыр Келесо. Эми силер жазасыңар, мен окуп коем. А силер унчукпай калып каласыңар, меникин көрсөтөт. А муну окубай койсом айтасыңар, окубай койду деп. Дегендер өздөрү ошондой дейт, ага көңүл бурба. Ден соолугуңду абайла, сен керексиң Кыргызга. Капар Бакыт Аблаздин классташтары дейт. О, мен аяшекелерим болот экен. Аяшекелер азыр модада. 25 мандат силердики буюрса дейт. Амин. Болсун. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Менин сизге берер суроолорум бар. Биринчи, көп жылдар бою чет өлкөдө миграцияда жүрдүм. Мени ойлондурганы жаштардын өмүрү, күчү ошол өлкөлөрдө калып кетип жатат. Буюрса депутат болуп калсаңыз, эң биринчи ушул маселени карап берсеңиз дейт. Мен ушул маселени карап беребиз деп канча жылдардан бери айтып келатам, Кудай кааласа. Өлкөдөгү баалардын өсүшүн кандай чараларды көрө аласыздар дейт. Өлкөдөгү баалардын өсүшү кошуналар менен түзүлгөн мамиледен көз каранды болот. Кошуналар менен мамиленин түзүлүшү кошуналардын тилин билип, ошолор менен теңме тең сабаттуу сүйлөшө алышыбызда турат. Эгерде биз мурдун кайсы десе оозубузду көрсөтпөй, ошолор менен сый урматта болсок, көптөгөн маселе чечилет. 30 жыл болду эгемендүүлүк алганыбызга. Бир да жыл Россия Федерациясы Кыргызстанга күйүүчү майды жеңилдетилген баада бербейбиз деп өкмөт жыйынтык чыгарган эмес. Быйыл ошондой жыйынтык чыгарды. Ушунан деле жыйынтык чыгарып алсак болот го биз. Мен өткөн жыл айттым эле, эгерде ушул жол менен кете турган болсок, Кыргызстан изоляцияда калып калат деп айттым эле. Изоляция деген сөз бул ким? Эч ким сени менен эсептешпей, сүйлөшпөй коет деген сөз. Мына ошону башыбыздан өткөрүп атабыз. Саясат Кыргызстандагы пресс-секретарь оюңузду айта кетиңиз дейт. Мен оюм сиздикиндей. Саясаттагы сиздин ордуңуз опол тоодой. Сизди жамандагандардын көкүрөгү көр адамдар дейт. Сизге ак жол каалайм. Мен Райымбеков Арсен дейт. Сизди терең урматтайм. Арсен мырза, рахмат. Баарын түшүнөт экенсиз, билет экенсиз. Тек гана менин оозумдан дагы бир жолу уккуңуз келип калыптыр да. Ошондой, Арсен мырза, сиздей ойлойм.
Саламатсыз Бадаханаға, мен Исмаилова Бүбатма, сізге рахмат айтқаны келдім. Мындан 22-23 жыл мұрын Қазақстандан құтқарып алып шыққансыз. Мен ушул жерде турам, сіз менен көзмө-көз саламдашсам болобу, рұқсат берсеңіз. Қарындашыңыз Батма дейт. Ноқат шаарынан нарындан бери жолугушууну бир да калтырбай көрдүм. Сіз елдің колдоосун аласыз. Амин дейт. Рахмат. Батмайым, мен ушундай деп айтам. Мына жерде биздин кеңсебиз бар, Борбордук. Офис десе түшүнөсүздөр, кеңсе десе ошол биздин Турусбеков көчөсүндө. Ошол жерге келиңиз, жолугушалы. Рахмат. Досматов Дилдебек дейт. Адахан балам, чындык, адилеттүүлүк жана элиңдин келечеги үчүн башыңды байлап күрөшкө аттанып жатасың. Улуу жараткан Алла колдосун. Амин. Суроолорума өз алдынча жооп берсеңиз дейт. Өз алдынча деген кандай? Жеке өзүңүзгөбү? Дарегиңизди жазбайыптырсыз. Парламентке барып калсаңыз, ант берүүнүн текстине Курандын бир цитатасын кошо аласызбы? Антты Конституция менен Курандын үстүнө алакан коюп беришсе, анттын текстине мисалы мен паланчы түкүнчү ушул антыма каршы иш жасасам, кыргыз элинин каргышы тийип, Куран урсун деген сыяктуу дейт. Дилдебек мырза, аксакал экенсиз, балам дегениңизге караганда бул оор маселе. Өзү негизи шариятта кандай карайт бул маселеге? Аны уламалар, аалымдар чечсин. Мен негизи баягы Куран кармап сөз бергендерге мен ишенбейм, себеп алардын ыйманы толук эмес. Бул жаман нерсе, бул оор нерсе. Ал Конституция эмес адам жазган. Ал жараткандын сөзү. Ошондуктан карап көрөлү. Эгерде ошонун ыйманын бекемирээк кылып коюшка жардам бере турган болсо, аттың раматылык чубагажы да өтүп кетти. Ошо кишиден сурасак так жооп бермек. Мына ошо киши да чырылдап жүрүп өтүп кетти. Куранга кол коюп эмес, адамга жөн айтып койгон сөзүң аманат. Биз мисалы 12-де жолугушабыз деп айттыкпы? Убакыт аманат. Эгер 12-ден 2 мүнөт кечигип келсек, биз аманатка кыянаттык кылган болот элек. Ошондуктан муну адистерге коелу. Дилдебек аба. Коррупция ишке жалаң жогорку кызматтагы адамдар барышат дейт. Көрсө ал эң жакшы билинбеген бизнестин түрү экен. Мисалы 10 миллион сом уурдап кармалган адам кармаган адамга 1 миллион сом берет, мамлекетке 1 миллион сом кусат, өзүндө 8 миллион акча калат. Анан кантип токтосун уурлук дейт. Эң туура чечимди чыгарып турсуз өзүңүз. Мен өткөндө айттым эле. Кусканда ошолор каяка кусуп атканын көрсөтсө деп. Бир мисал да келтирип бербедим. Ооздон оозго кусулуп атат окшойт ал деп. Курсактан курсакка куюлуп атат окшойт. Анан кайсы өлкөдө бар ушундай? Мисалы Исхак Абсаматович аябай тажрыйбалуу киши. Исхак Абсаматович ушул коррупцияга малынган инсандардан түшкөн акча, кайтарылып алган акча бир кишинин министрлигине которулат деген өлкөдө барбы, башка өлкөдө? Мындай жок да. Кусса мамлекеттик казнага кусулуш керек да. Канча кусту көрсөтүш керек да. Муну Дилдебек аба өзүңүз аябай туура айттырсыз. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Уурлукту токтотуунун оңой жолу дейт. Кытайдын коррупция уурлук боюнча жазылган мыйзамын кабыл алсаңар, токтошу мүмкүн. Ал эми президенттин мен таза болуп берейин, силерге да уурлукту токтоткула дегени болбогон сөз дейт. Мейли. Менден да каттуураак киши экенсиз сиз. Дилдебек аба, рахмат. Ассаламу алейкум Адахан Кимсанбаевич. Бүгүн өзүңүз баштаган партиянын курамы менен жолугушууда турганыбызга кубанычтабыз. Мен жана менин үй бүлөм сизди колдоп келдик, колдой беребиз. Менин сиздерге суроом жок, себеби сиздердин ар бир жолугушууңуздарды калтырбай көрөм. Угам, тилекке каршы биздин кээ бир жарандарыбыз ак менен караны ажырата албай калды дейт. Ак жол сиздерге Аллахым буйрса парламенттен көргөндө насип этсин. Абдуразакова Макбурат дейт. Рахмат эжеке. Мына ушуну акыркы кылалы. Вакытты карайлы, анча мынча
6 базар күндөрүндө, дем алыш күндөрүндө күн ушундай тийип турат. Жигиттерде жумуш жок болсо дагы мен аяштарымда, жеңелеримде, апаларымда бүгүн кир жууш керек. Эртең мектепке балдарды даярдаш керек. Үйдү тазалаш керек. Ушундай иштерибиз бар. Bir күн, 1 саатка келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем мен ушуга. Сиздерге рахмат. Мына сөздү, мына акыркы суроо болсун. Биз мына баарын көрүп атам дегениңизден улам. Ушул телефондон көрүп калдыңыздар. Ошого шүгүрчүлүк. Biz КТР ЛТРге кирген жокпуз. 1 тыйын да төлөгөн жокпуз, төлөбөйбүз дагы. Себеп 1 мүнөтү 43 миң сом экен. Ким чыгат андан? Эки алато деген бул эки калптын ортосундагы убактысы 43 миң сом экен. 43 миң сом деген bir мугалимдин жарым жылдык айлыгы деген. 1 мүнөт чыгып жылмайып коюшуң үчүн 43 миң төлөйсүң керек экен. КТР деген мамлекеттин эсебинен сиз менен биздин чөнтөгүбүздөн акча алып атат. Эмне үчүн ушундай болот? Себеп чындык жетип калат деген коркунуч бар аларда. Ошондуктан 26-сындагы таймашта мен Бишкекте эмес, Москвада болуп калам. Мен өткөндө 10 мүнөт кайрылууңуз бар дейт. Мен ошол акчанын баарын, телетаймаштагы акчанын, кайрылуудан үнөмдөлгөн акчанын баарын Бишкектеги карыялар үйүнө которуп койгула деп кайрылдым мен. Жок дегенде 1-2 тонна көмүр алып алсын ошол карыялар үйү. Мен чыкпайм КТРыңнан дагы, ЛТРыңнан дагы. Чыгып бүттүм. Мен чакырган кишилер келбейби? Мен да барбайм ал жерге. Саламатсызбы дейт Адахан Кимсанбаев. Жыл сайын Токтогул кесинде суу азайып, бир топ көйгөй жаратып келет. Суунун толтуруу үчүн чоң турбиналарды орнотуп, атып чыккан сууну кайра артка кайтарып коюу маселесине сиздин көз карашыңыз. Токтогулдан түшкөн суу эмес. Мына Бишкектин бактарын сугара турган арыктарды оңдой албаганда не пайда табат айланабай? Ал жактан турбинадан дейсиз, секундуна канча литр суу агат билесиздерби ал жерден? Канча кубометр? Баарынын жолун тапса болот. Акыл менен тапса болот. Ишениңиздер, биз жалаң ушул түшүнбөгөндөрдү көтөрүп келатабыз да 30 жылдан бери. Кокусунан келип калгандарды. Биз тандаганды үйрөнбөй атабыз. Тандоо бул. Тандайлы келгиле. 21 партиянын ичинен дагы бирөөсүн тандайсыздар. Ал партиянын ичинен дагы бирөөсүн тандайсыздар. Бизде 52 талапкер бар атат. Кимди жактырсаңыздар тандап аласыздар. Катар сандары жазылган. Бүтүн Кыргызстан номер 2 болуп катар сан кетип бартат. Анын ичинен 54 бая квадраттын ичинен кимди тандайсыз, каалаганыңызды тандаңыз. Жараткан айтат, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүң кандай болсоң, тандаган жетекчиң өзүңө окшош болот дейт. Воистину ваши правители от вас самих. Кого выбираем, тот и станет правителем. Жараткан айтат, пейли бузулган элге залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз дейт. Келиңиздер, чын дилден бата кылалы, чын дилден тилек кылалы, Кыргызстанда бир өзгөрүү болсун. Кадр саясаты кризисинин эң акыркы чегине жетип бүттү дейт. Макулмун сизге. Атайын кадрларды даярдай турган институттун ачылышына мыкты окуган студенттерди тандап алып, эң туура айтасыз. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында ушул 7 жогорку окуу жайды калтырабыз. Мамлекеттик болот ал. Ага окугандагы балдардын, кыздардын баарына стипендия берип, балдар төлөп эмес, кыздар төлөп эмес. Өкмөт төлөп окутат, ошолордун тамак ашын берип, көрпө төшөк шейшептердин берип, союздун мезгилиндегидей. Бирок алар мыкты адис болуп чоңойгондон кийин Кыргызстан кай жака жиберсе ошол жерге барып 2 жыл, 3 жыл иштеп келгенге милдеттүү болот. Ошондо гана адис тандайбыз биз. Ансыз кадр тандай албайбыз. Азыр кадрлар кандай болуп атат? Bir күн карасаң, мына жерде базарда отурган болот, эртеси күнү карасаң районуңдун акими ошол. Же тескерисинче карасаң өкмөттүн жыйынында отурат, министр болуп галстук тагып. Эртеси түштөн кийин карасаң түрмөдө отурат. Ана караңыздар. Илгерки коммунисттер мезгилинде жетекчинин өзүн гана жазалабастан,
ошол жетекчиге сунуштаган кишини кошо жазалайт эле. Караңыздар, жоопкерчилик кандай болгон? Совхоздун директори боло элек кишини районго исполком кылбайт эле. Районго бир инструктор кылып да албайт эле. Мектепте 25 жыл иштебейинче мектептин директори да кылбайт эле. Караңыздар. Азыр бүгүн базарда отурат дагы, эртеси карасаң гимназиянын директору. Эмнеге? Түкүнчүнүн кишиси экен. Муну менен бүтүрөбүз. Ассаламу алейкум, Адакан Кимсанбаевич дейт. Тизгинди өзүңүз албасаңыз, Кыргызстан кооптуу болуп бара жатат. Өзүңүз бир план кылып тизгинди албасаңыз болбой калды дейт. Мени тизгинге эмес, ушул баякы үзөңгүгө бутумду бекем салып туруп, бир жолу мен ушундай бир колдоп койгула. Калгандан кандай чабышты көрсөтөбүз. Эрге отургандан кийин кандай чабышты көрөбүз Кудай кааласа. Мына ушундай ар кандай жолдор менен кече Кара Балтада көрдүңүздөр. Баягы Рахман Разыковдун Таза шайлоо деген чыгармасы боюнча фильм тартылыптыр. Ошондогу Адахан Мадумаровдун образын дейт Алихан Умаров деп ойноптур бала. Көрдүңөрбү ошол фильмди? Ошону көрсөңүздөр, мен Рахман Разыковго таазим кылам, раматылык. Аллах акыретин берсин. Болгонун болгондой кылып, ушунчалык чеберчилик менен жазыптыр. Ошону Азиз деген жигит аткарыптыр. Кече сүрөткө түштүк. Биринчи жолу көрдүм мен ошол жигитти. Ошону тарткан Рыспек деген режиссер жигитке дагы таазим этем мен. Жабиров мырзага. Баракелде. Ошол Кыргызстандагы болгон окуяны аябай мыкты чагылдырыптыр. Карап көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Тизгинди колубузга тийгизип кеткен мезгилде ала качып кеткендердин бардыгын образын ачып коюптур. Эл сиз менен биз легенда адам болуп тарыхта каласыз дейт. Бирок Кыргызстанды кантип болсо жетекчи президент болбосоңуз болбой калды. Кыргызстанга ата керек болуп калды. Бары бирдеме болуп кетти деп коюптур, апа болуп. Бирок мен апа болуп кетти деген сөздү эч колдонгум келбейт. Ааламдагы эң мээримдүү заттын өзү жараткан болсо, жараткандан кийинки мээримдүү зат бул апа. Бул эне. Алар бул сөздөн айланып кетсин. Ата да керек, апа да керек. Ата ушунчалык тартипти каттуу камчы менен сабап турган мезгилде эненин мээримине бөлөнүш керек. Эки нерсе тең жүрүш керек. Жайлоого чыгып кеткенибиз да болбойт. Бирок жер карап, кече бир аксакал айтпадыбы? Кайталабай эле коеюн, дагы айтам, ушу экөөнү кайталабай эле коеюн деп айттым деп. Ушул сыяктуу эле Кудай кааласа, жараткан бизге ошол күндөрдү насип кылган болсо, акыркы демибиз чыкканча бул мындай адам болуш керек экен бизде. Монол дүйнөдө мен жаштарга көп айтам, сабак кылып айтам. Мен 120 сомго түшкү тамак ичем. Кудайдын куттуу күнү. 50 сомдон эле колдо жасалган керемет баягы этти урагычтан чыгарбай, кыйма кылып, айылда бизде ошондой жасачу эле илгери бизде. Таалай мырза, Жалпакташ көчөсүндө самсан ошондой жасайт эле. Экөөнү аласың 50 сомнан. 100 сом болот. Бирөөлөр келип, биздин алдыбыздагы бир ресторан бар. 2000 сомго тамак жейт. 1000 сомдук тамак жейт. 2 сааттан кийин анын оозунан кара суусу куюлуп курсак ачат. 100 сомго тамак ичкен мен кечке чай ичип жүрө бересин. Караңыздар, тазалыгын караңыздар анын, тазалыгын. Un, et, piyaz, ot, бүттү. Бүтүндөй денеңе жагымдуу. А жанагы ресторанда олтуруп, 2000 сомго жеп аткан тамагыңды бир Кудай билет, кайдан келди ал? Ошол сыяктуу монол дүйнөнүн рахатын бүтүндөй четке кагып койгон инсан керек бизге. Умар разияллаху анху сыяктуу ал падыша болгон, дүйнөдөгү эң бай халифаттын падышасы болуп олтуруп,
Geçinde bирөө кирип келген экен. Padişam, bir sözüm var деп, айт. Dese, menin sizge suroğum var degen eken. Dese, koy otur деп, bir şam çıraktı öçürüp, ekinçisini жағып, жарык кылып анан айткан экен, эми сүйлө деп. Dese, сурайт, siz emне үчүн бирөөнү өчүрүп, муну күйгүздүңүз dese, бул чырак мамлекеттик маселени караш үчүн элдин эсебинен алынган чырак. Бул чырак менин тыйыным, чөнтөгүмдөн сатып алган тыйын. Бул өзүм керектелүүчү чырак. Мен өкмөттүн чырагын жагып, жараткандын алдында жоопкерчилик тарткандан корком деген экен ушул падыша. Караңыздар кандай. Бизге ушул түшүнүгү бар азаматтар керек. Монол дүйнөдө тамак ичем, кийим кийем, кымбат баалуу кийимдерди кийем деген азамат эмес. Монол дүйнөдө мейли кайырчы бол, ким болсоң ошол бол, элдин батасын алып, акыретке түбөлүктүүлүгүңө сооптуу иштерди жасап кетем деген азамат керек экен бизге. Мына ошон үчүн тандоо деп атам мен. Тандаңыздар. Алдым, жуттум, калпайттым, алдап кеттим, уурлук кылдым эмес. Мен акыретке баргандан корком деген жигиттерди, кыздарды тандаганды үйрөнсөк, Кудай кааласа, акыретибиз абат, бул дүйнөбүз берекелүү болот. Ошол күндү насип кылсын. Чоң рахмат. Мен аксакалды да күттүрүп койдум. Эки аксакал келди. Эми токтоткула да балдар эми. Кыйнай берет да. Ушу өзү элден бирдеме сурабаш керек да. Сураганыңда эч жакпайсың. 5 балаңнан дагы бир нерсе сурасаң, 5-өөнү тең жакпай каласың. Москвадагы партияны колдоп чыккан карапайым мигранттарды, мигрант деген сөздү колдонбогула деп айтам мен. Убактылуу иштеп жүргөн кыргыздарыбыз заказ менен кыйнап партиядан акча алганбыз деп жазып берсеңер деп бетондун үстүнө отургузуп кыйнап жатыптыр. Бул маселени кантип чечүүгө болот? Экиден опер кирип партиядан акча алганбыз деп жазсаңар, чыгасыңар деп жатыптыр деп. Муну ал эки азаматтын жасап атканы. Элчилик алкылуу жасап атканы ушул. Мен мынтип айтам. Муну жерде канча киши турабыз? Бирөөбүздүн болбосо бирөөбүздүн амин деген сөзүбүз кабыл болуп калат. Эгерде ким биздин элге, биздин жерге кара санатайлык, кара мүртөздүк кылган болсо, жазасын жараткан Аллахтын өзү берген болсун ошого. Ким ошол жерде тишинин кирин соруп жүрүп, Кыргызстан үчүн күйүп, кыйынчылыктан барган азаматтарды айыпсыз ушундай каралап аткан болсо, жараткан берсин жазасын. Нәләти болсын ошолорго. Эч качан тапкандар эки болбой калсын. Ушул дүйнөдө дагы акыретте дагы көрсөткөн болсун ошолорго. Бул жакшы иш эмес мына ол. Мына ол мен билем. Өткөн президенттик шайлоодо дагы ошол бүтүн Кыргызстанга Мадумаровка деп келгендерди тейип, кейлердин кабыргаларын сындырып, элчиликке омондордун колуна салып берген азаматтардын эч кимисинин этеги бир жерге жеткен жок. Көрүп атат ушул заманда. Акыреттеги дагы көрөрү бар. Кудай кааласа, биз эртең барганда колдон келген аракеттин баарын жасайбыз. Аллах күч кубат берсин ошолорго. Сабыр берсин. Келиңиздер аксакалдар. Саламатсыңар туугандар. Мен бул жерден şu bir nerседен кутулайын деп келдим. Адахандан кутулайын деп келдим. Ал бул мен 85-жылы Хуршаптан депутат болгом. Жогорку Совет Киргизский естирдечанда. Хуршаптан депутат болгом. Кимсанбай ата менин агитаторум болгон. Мына Адахандын атасы. Үгүттөгөн. Ошо киши эл сыйлаган. Мына бүт Жумарай журт 30 миңден ашык киши сыйлаган ушундай жакшы кары экен. Өмүр бою мугалим болуп өскөн. Бүт ошо эмне болсо ошо киши менен кеңешчү. Анан ошо киши мага бата бердилер. Мен анда 44-45 жаштамын. Азыр 85-ке келдим. Мен Адаханды 85-ке чыгарышым керек эми. Батамды беришим керек. Бул бир. Ya.
Özüm cüm kaldık balam. Sayak deyt. Biroq Ağüyde 10 yıl Turdak'ın su içmelen, Savat Masali içmelen, uşular melen işteşkem. Mına uşular iştevatkanda өлkө kanda ele. Bana özü aytты go. Al özünçe tarih. Emi şu egemen bolgandan beri takır jetekçilerge jarыбай koyduk tuğanlar. Bu sefer jarışımız gerek. Mana bütün Kırgızstan, mana 21 partiyanın içinden programması var. Yemini var. Muzikası var. Bardık jagынан geletat. Aytkan uvadası var. Tak. Hanım başında mana akılman jigit köp süyleyt dep atışat. Al akıllı var kişi köp süyleyt. Akıllı yok kişi jarıtып etти okup bere alбай atышпайбы. Bol bir. Emi Adahan Mirza işlep turganda mana 2006 yıl boluş gerek. Bu 4. klaska çeyin okugan balдар bekar tamak içiş gerek degendi alıp berdi. Bugünkü günge çeyin milyondogan bala bekar tamak içip atat. Anı bu iş alıp berdi hiç kim bilmeydi. Mana tarih, mana biz bilebiz. Bunu Adahan Kimsemayevich vakit bilen karmaşıp atıp al bir köp akça boladı eкен 10 milyar so'm boyat kim aytdı o. Uşunu alıp berip bugünkü çeyin mına mugallimleri de bilmeydi bunu. Bu tamakты kim alıp bergen. Benim bunu çıkan var. Tamak içip beredi 2. klasta. Gördün mü? Mana o şonu Adahan alıp bergen. Gördün mü? İkinciden aytıp koyuşum gerek. Hem yaş geletkandan keyin meni de gözüm boğurup 2 gözlü almaştırdım. Akça yok. Men kat жазıp kayırıldım Adahan'a. Adahan 30 bin so'm alıp berdi. Bakiyipten. Mana töletip berdi. Eğer de Adahan işe gelinse bu el bakçı işi. Gördün mü? El bakçı işi. Ben maktamayım. Açık özün sözüne de. Mana sayloo baştalgandan beri narından başladı. Yer suyunu barın kıdırıp ne degen sözler aytılıp geletat. Eldin göküreğindeki sözleri aytıp geletat. Ha bu işler kıdırıp boşantıp girse mana göçü şu bugün göreyim dep geldim bile. Adahan'dan başkası bütüle uğuru deydi. Olmaz. Şimdi bitti hazır olsa değil. Bana bu tüpten karasana. İkinciden buna göçüktükten Rusya mamileni buzdu. Putin bizden bu tuğuska kişen salıp koydu deydi. O emin bolbaydı da biz Rusyasız yaşayalmayız da. Bağırın alavuz. Bana erten benzindi vermeye koysa eşek eminim alavuz. Şunday olarak bayım. Emi sözümü kıskartayın. Ben Kimsen Bayatan batasını algan kişiyim. Uşu kutulu albayı jürdüm hele bugün batasına batam verip ben kutulayım. Adakan Kuday dileğini versin. El seni süyet, el seni yakşı göret. Senin artıngda abdan bir patriotlar, taza kişiler, taza adamlar geletat. Senin tanıdığın emelerin bardık reyondan var. Tak, bardık yerden var. Bana 7 kız gelatkan iken, bana biz doğuş veremiz. Ben şahırdıklardı bütündeyim. Şu bütün Kırgızistan'da bu yıl korkap kalmasak, işinler lütfen de. Olmayın. Bütün Kırgızistan'da oldoş gerek bu yıl. Tak, eğer bütün Kırgızistan gelse, bunların programmasında görünür, özünürde görünür. Bana bu işi özleri aytıp yürüt. Bir öden bir kalem almagan kişi taza, çesni. Kuday tileğini versin. Ömrün uzun bolsun. Ben senin papamın batasından batamını verip kutulayın. Menin yaşıman aşıp geldim. Amin. Birlik.
Assalamu alaikum. Kırgız yurtum. Mınal жерде çoğulup, çoğuluşka жүрегіңіздер менен келіп қатышып отырғаныңызға мен шексіз разымын. Адахан Кимсанбай Мадымаровтың кандидатурасын қолдап келдіңіздер. Жана ошондой эле жалпы кыргыз элиме мен кайрылат элем. Жалпы кыргыз элим ойгонгула. Мына бүтүн Кыргызстан партиясыны колдогула айнанайындар. Мен суранып сиздерден дагы бир жолу суранып кетем. Ошон үчүн мына трибунага чыгып сиздерге өзүмдүн эмемди сураганы чыктым. Аллах разы болсун. Мына канча жылдан бери келе жатабыз. Буюрса ушул эмеде Алла Таалам өзү колдогон болсун. Дайыма бар бололук, бирге бололук, бүтүн болойлук айнанайындар. Амин. Адахан Кимсанбаевич, жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз Кожой Кыдыр колдогон болсун. Дайыма şu birge бололук. Мына ушул жеңиште Кудай кааласа сиздин өтүп кетишиңизге биз Алла Таалам амин деген болсун. Амин. Аллаху акбар. Жакшылыктарда жолугалы. Бүтүн